Орозалы Жапар уулу. Фронттон кат. Ай адаттан башкача чайыттай жаңырып турат. Асман күзгүдөй тунук. Улуу атамекендик кан күйгөн согуш башталып электе, бул аймакта небир канаттуулар, жан жаныбарлар үн салып, асманды чаркайланып, адамдын черин жазып турса, азыр бомба баш болгон кандуу куралдардын каардуу добушунан чоочуп, алыс жактарга бир отоло кеткенсейт. Согуш мезгилинде тынчтык өтө чанда өкүм сүргөн чакта, уктап жаткан көп улуттун арасынан кыргыз улутундагы жоокер орус тилдүү гезитти түшүнүп-түшүнбөй окуп отурат. Согушкерлер керебетте эмес, ар ким өзүнүн ыңгайына жараша бири кара жерде үч бүктөлө бүрүшүп жатса, экинчиси көгөргөн самандын түбүндө мылтыгын кучактап жатат. Макаланын соңуна чыкпай бир ой келгенде, чекесине ок тийгенсип чалкалай жатып калды. Кусалык, сагыныч таттуу уйкуну качырып, жоокерде бир топ ойго салган өңдө. Адаттан тыш өзгөчө кат жазгысы келип, бирок кимге жазарын ушул кезге чейин билбей жүргөн. Ысыгы тарай элек аялына 4 рет сагынычтуу кат жазса жооп келген эмес. Ичиндеги сырын, сагынычын, башынан кечирген кансыраган кесепеттүү күндөрдү тизмектеп жазгысы келди. Көптөн бери сактап жүргөн, орто эсепке алганда 200 сөздүн тегерегинде сөз бата турчу булганган сары кагазын жана сынып олтуруп жаңы төрөлгөн баланын бармагындай болуп калган карандашын төш чөнтөгүнөн аяр кармап чыгарды да, ар жакта жөлөнүп турган кара тактайды 4 аяктап жүргөлөп жүрүп жооруткан 2 тизесине коюп, чай кайнамча чар тарабын карана астейдил ойго түшүп, анан кат жазууга киришти. Ассалому алейкум, арыбаңыздар, калайык эл журтум. Мен жетим болгондуктан эң жакын адамдарым жок эсе. Тааныгандарымдын көбү согушта, кайбирлери акка моюн сунушту. Ошондуктан гезитке кат жолдоо менен калкка кайрылууну чечтим. Ата-энем жок болсо да мекеним, элим бар экенине кубанып жүргөн чагым. Эгер бул каттагы ачуу чындык, жүрөк учун алган кандуу окуялар калкыбызга катуу тийсе, же гезиттин талабына ылайык келбесе, кыскартчу жерлерин алып салууңуздарга чын ыкласыман макулмун. Кем дегенде бир сүйлөм сөзүм журтташтарыма жетип калса, таасирленишип калар деген аруу тилек. Эл жер, эркиндик, эмгек, өлүм, суу, оорук, душман, согуш. От менен күйгө куйкаланган жигит сөзүн эмнеден, кайсынысынан баштарын билбей бушайман. Баарын катка батыра албасында бир күндөй билет. Мейли, убакыттар. Ойго келгенден баштай берейин деди, эрдин кыймылдата көбүрөп. Ынак кезинде келинчегинин койнунан согуштун кучагына кеткен жоокер асыл заадама кат эмнеликтен жетпей жатат. Катты окуса, жооп жазбай коюшу мүмкүн эмес эле, деп ойлоно бир саамга жазууну токтотту. Баш кошконума 5 ай болуу электе келинчегимди ата конушума таштап, ата мекенди коргоого өз эрким менен кетип атканда аялым, жашообуз жаңы гана башталып жатса, эмнеге ажалга жулундуң? Жаман айтпай жакшы жокко, ажалдын туу чокусунда жүрүп, кокус окко учсаң, учугуңду ким улайт? Биз жашоонун даамын эми гана сезип баштаганда, сенин согушка аттанганыңа анчейин ишенгим келбей турат. Деги түшүм болуп калса эмне? Согуш деселе өлүм эске түшөт. Кудай анын бетин ары кылсын. Кокус жаның учуп кетсе кантем, шумкарым? Сендей жигит мага окшогон жарыңа эле эмес, элге да керек экениңди билесиңби? Сен согушка эмес, оорукта калсаң деле мекенибизге көбүрөөк пайдаң тиймек. Атың өчкүр согуш, бийик максаттарыбызды, аруу тилектерибизди талкаладың, деп жүрөгү тилине көзүнөн аккан жаш, көйнөгүнүн көкүрөк тушун кадимкидей суулап жибергени көз алдында азыр гана болуп өткөндөй турат. Эс тартып калган баласынын көзүнчө энесин, бой тартып калган эрке кызын, атасынын көзүнчө кезек-кезек менен зордуктоого күбө болдум. Бул учурду тилекке каршы толук сүрөттөп бере албайм. Ата-энеге баланы кой ал тургай мага катуу сокку болду. Ошондон кийин да катуу ойлончу болдум. Душманды жеңип чыкпасак, ал каргашалуу окуя ар бирибиздин үй бүлө, урук тууганыбызга жетерине көзүм жетти. Келечегибизди элестетип алып, каным кызыды, намысым баягыдан да ойгонду. Мен ал айбандардын өчүн кеч болсо да ала алдым. Чатырдын ичинде Ж деп болгон окуяны улам жазып жатканда,
Алыстан учактардын кыймылдаткычынын гүркүрөгөн үнү угулганда «Подъем, тревога!» деп кыйкырганча болбой, бир нече бомба удаасы менен кара жерге тийген кезде жер дүңгүрөп, кулак тундурду. Сойлоп чуркап жүргөн жокерлердин кулагы тунуп, алай дүлөй болушту. Кайбир жокерлер уктап жаткан жеринен ойгонууга жетишпей, түбөлүк уйкуга жөнөп кете беришти. Жума окуп жаткан гезит, жазып аткан каты саман менен кошо гүл айланып кетти. Жарадар болгон жокерлерди колтуктан сойлой сүйрөп, окопту көздөй жылып жүрүп олтурду. Адам кааласа башына түшсө жыландай сойлоп жүрүү да колунан келет турбайбы? Адам деген басып эмес, сойлоп болсо дагы адамга пайда алып келип, жанын сактап калса болот экен да. Адам кааласа төөнү таңырката алат экен го. Айлананы өтө коюу туман каптагандай болду. 2 кадам ары турган адамды көзү курч адамда көрө алгыс эле. Октарынын жерди астым үстүм кылган кара көк түтүнү, жердин чаңы асманга сапырылып, куралдуу техникалардан чыккан өрт кадимки тумандан татаал каршылык туудурду. Кең асманды титиретип, адамдын үрөйүн, көктө туруу үчүн алган чагылган бир чоң айылдын аянтына түн жамына түшүп, айылдын эли менен кошо малын куйкалап кеткен чагылгандай кылып, душмандын ар тараптан урган курч соккусу бир ротанын жокерлеринин көпчүлүгүн жанын жалмап, асыл ойлорун ойрон кылып, бир далай балдарды атасыз жетим, көптөгөн ак жолукчанды кара жолук салынган жесир кылды. Бир далайын жарадар кылып тынды. Алардын чабуулу дээрлик, күтүүсүз жана абдан күчтүү болду. Алар турган тубандын аянтында душмандардын тобу жок болчу. Кече эле толук сүрүп, тазалап чыгышып, эс алуунун үстүндө бейкапар жатышкан. Душмандар нечен рет далай жыгылса да, кайра кайраттуу сокко уруп, бир жокери өлсө 2 душманды жок кылабыз деген аракеттери алардын канчалык күчтүү экенин айгинелеп турду. Жума кулагынын дүңгүрөгөнү басылбаганынан башын 2 жакка силкип, алакандары менен кулагын ушалады. Негедир жанындагылардын сүйлөгөн сөзү кулагына угулбай турду. Мээси чайкалып, сол кулагынын тарсылдактары жарылган деген дарыгердин аныктамасы менен аскер ооруканасына жиберилди. Кулактарынын жарым-жартылай кесилген, манжаларын мылтыктын кундугу менен талкалаган, денеси мык менен тешкеленген казак улутундагы ширедей кара жигиттин жанына жанаша жаткырылды. Жума жайгашып болор замат казак жигит боордошуна кайрылып: «Бир тууганым, кыргыз казак бир тууган деген анык билем. Карачы, атам баспаган жерде жүрсөм да, ата-бабам катташып жүргөн кыргыз туугандарыма ар дайым жолугуп калам. Менин алысыраак тууганым Кыргызстанга келин болгон. Мына Минтебек экөөбүз да бир бөлмөдө жатып калдык», деди. Казак жигитке Жума укмаксанга салган кишидей сезилди. Ошентсе да казак жигит сүйлөй берди. Кулактары туна түшкөн Жума шинелин тигип жатып, замандашынын назар салып, бир нерсе деп атканын байкап: «Мага кайрылдыңбы, батыр? Катуураак сүйлө, кулак соо эмес», деп бөлмөнү жаңыртып, өктөм үн чыгарып, оң кулагын төшөдү. Жана айткан сөзүнөн кайталай айтып болуп, андан ары кебин улады. «Бауырым, согуш деген апаат жаштыгыбыздын доорун, өмүрүбүздүн гүлүн соолутуп жатат го. Аның ырас дечи. Бирок душманды түп тамыры менен жок кылып, жеңишти багындырсак тарыхка баатыр деген эң ардактуу наамыбыз, өз ысымыбыз ташка тамга баскандай калаарын эстегенде, атамекен эркиндикте жашаарын элестеткенде, түгөнүп бараткан үмүтүм туталанып барып жанат дейсиң. Сенин алдыгы кыйноо тарткан кандуу түрүң менен эл жериң сөзсүз сыймыктанат. Сынба досум, жеңиш ар бирибизден көз каранды. Согуштун босогосун аттай элек жатып кырылып калгандар канча. Оңой, арзан өлүмгө кабылбаган экөөбүздүн зор бактыбыз бар экен, Эрдик кылып согушка келип, иттей болуп өлүп бербейле. Калк алдында, урпак алдында тоодой эмгек, суудай кызмат кылсак башыбыз бийик болор. Кебиңде калет жок жигит. Сендей айбаттуу арстандар турганда, душмандын канчо экени, ким экени мааниге эмес го, чиркин», деп бир топ үндөбөй жатып, теризде турган кагаз карандашты алып: «Үй бүлөмө кат жазат элем. Жазып берчи», деди. «Албетте, эмне деп жазайын?» «Сагынычтуу кат. Жаным апакем, ардагым атакем баш болгон үй бүлө мүчөлөрүмө, жана туугандарга жалындуу салам жолдойм. Мен кандай төрөлсөм, ошондой алты саным аман, деним сак. Мени ойлоп кабатыр болбогула байлыктарым,
Үйдөгүдөй курсак тойбогону болбосо, калганы жакшы. Катты өз колум менен жазбаганымдын себеби кыргыз досум менен ойноп жатып оорутуп алдым. Эми өзүнө жаздыртып, өчүмдү алып жатам. Согуш соңуна келип калды деген үмүт менен алга карай баратабыз. Согуш бүтүп маңдайыңарга аман барсам, мурдагыдай силерди капа кылбайм. Согуш бизди болуп көрбөгөндөй калчап, жигиттикке, адамдыкка үйрөтүп жатат. Кат сабаттуулугумда ушул жерден жоюлуп, бир нече ирет катасы жок кат жазганыма төбөм көккө жетпей жүрөм. Кагаз тартыш, убакыттар болгондуктан менден ай сайын кат күтпөгүлө. Жаза турган нерсе абдан көп. Кийин көргөнүмдү күн түн дебей айтып берем. Мага кат жөнөтүп тургула. Мен силерди сүйөм. Кош болгула. Уулуңар Кайрат. Түнкү саат 12:45, 1942 жыл 23 март. Деп катты жазып, үчкө бүктөп, сыртына кат бара турчу даректе дааналап так жазды. Түн бир окумда метайым темир аякка толтура кымызды көтөрүп келип, жубайыңыз салып жибериптир, деп суңган кезде дем албай туруп тартып, жарымына келгенде аяктан илебин үзүп, кымыз менен кошо кат келбептирби, деп үмүттүү караса, жок деген жообу кулагын ого бетер дуулдатып, кыйнап жаткан кезде ойгонуп кетти. 8 камыр 80 эт болгон майлуу 5 бармак жеген сеп суусап, кекиртеги куурап атканда, чакадагы муздак суу менен ашказанын толтуруп алса да, оозу кургап, кекиртеги кымызды эңсей, каны тим эле катып кетти. Эңсеген, каалаган нерселер көп. Согуш. Таң агарганы жума кат жазууга кагаз издөө менен убара. Мындай бош учурда колдонуп калбаса, мындай кырдаал кайра келбесин билген жоокер бейшемби күндү кагаз издөө менен өткөрдү. Казак-кыргыз өз эне тилдеринде котормочусуз пикир алышуу менен бирге жараттарын жакшылоо менен күн өткөрүп жатышты. Дарыгер айымдардын жанын койбой жүрүп 3 күн дегенде көлөмдүү кагаз таап келип, казак жоокерге 3төн 1 бөлүгүн бөлүп берип, өлө жегенче бөлө же деген кеп бар эмеспи? Гезитке көлөмдүү кат жөнөтөтүлөм. Болбосо жарымын бермекмин. Туура түшүн, деди. Бала кезде кагаз жокто кездемеге сайма сайгандай латын тамгаларды түшүрүп, алыскы туугандарга кат жөнөтчү чоң энем. Ал катты жуусаң, өчпөгөн сапаттуу эле да. Бу кагаз чыкканы жакшы. Бирок үлбүрөгөн кат жеткичекти айрылып, окулбай калбаса эле болду, деп аялына жазган катын эстеп койду да, кат жазууга ашыга кетти. Ай жаңырган жарык түндө өөгүнү чабуулдун алдында жазган катын эстеп, сөздөрүн так ошондой жазбаса да, маанисин дал ошондой кагазга түшүргөнгө далалаттанды. Адам төө десе төө, дөө десе дөө боло алат экен. Ал тургай айбандагы бололарын гитлерчилерден улам ынанып олтурабыз. Төөдөй боло алат дегеним 2 жума суусу жок жашап да көрдүм. 13 күн заара ушатпадым. Денеме бир тамчы суу тийген жок. Жаан жааса деп тилендик. Жамгыр жаамак түгүл, асманда күндүн көзүн жапчу бир булут болбоду. Күндүн ысыгы сөөккө жетет, терчил жаным ал күндөрү түктер деген жокмун. Суу жок денемдеги түгүм түшүп калчудай, жашоодон түңүлүп бараттым. Суусаганыман заарамды фляжкага куюп албай деп арманда калдым. Чындап уудай болгон сары сууга, айтор суюктук аттууга зар болдум. Жанымды сактап, жоону жок кылуу үчүн ошенткенге да даяр элем. Бирок жыргал жашоодо, жай турмушта заара ич, зарыл ишиңди бүтүрүп берейин десе ичпейт элем. Зарылчылык болбосо заара ичип не кылам? Каным катып, денемди кесип канымды ичер чекке жеткенде, душмандын жанын алып, анын жарым литр суусун үчөөбүз бөлүп ичип, кургап, жабышып калган кекиртегибизди суулап жаныбызды сактап калдык. Андагы биз ичкен суу кандай суу экенин таптакыр билбейм. Балким саздын суусу, а балким булактын суусудур. Бирок ал суу биздин жашообуздагы эң даамдуу өмүр суусу эле. Чаңкаган күндөр арбын эле болду. Бирок мынчалык чаңкоо боло элек, болбой эле койсун, деп мурда жазган катына улам жазып, калемин андан ары чие берди. Кымыз даамынын ордуна кандын даамы жыты келип калган каар заман. Автомат, миномет, бомба, гранатанын жерде жүрөктү титиреткен ачуу добушу уйкуну, тынчтыкты бузган. Айкөл элиме, керемет жериме, айыл апама, жоро жолдошторума колуктума болгон сагынычты, кусалыкты, аманчылык менен жеңиш гана алып келерин бөркүмдөй билем.
Аман калуу кепилдиги жок болгон соң, ажал качан келерин Кудай гана билет. Жараткандан жалынганым жанымды ата журттун, адамзаттын зор пайдасы үчүн себепкер кылып алса деген аруу тилек менен жүрөм. Тактап айтканда душманга эптеп өлүп бербей, эрдик кылып жан берсем гана жаным жай алчудай. Эрдикти эселеп жасап, жеңиш менен аманчылыкта элиме барсам, андан өткөн олжо болобу чиркен. Кеңеш өкмөтү ойго келбеген мыйзамдарды токуп атса, эркиндигибизди чектеп жатат деп эсептегем. Көрсө ал биздин мамлекеттердеги элдин жашоо эрежеси турбайбы? Эркиндиктин баасын билбептирбиз. Эми аны толук түрдө кайтарууга башыбызды сайып, душманды жок кылууга милдеттүүбүз деп жазып, кийинки сүйлөмгө кезек келгенде чырактын билиги түтөп барып түгөнүп берди. Макаласын үчкө бүктөп, сыртын чүпүрөк менен каптап, ички төш жөнтөгүнө жакшылап бекитти. Күндүз кат жазса, жазган тилине өзгөлөр түшүнүп, чоң талкуу кылчудай сезилет. Түн жамынып кат жазганынын себеби ошол. Оң кулагы 80-деги карыган чалдын кулагындай тыңшап укма, сол жагы тубаса дүлөй туулган баланыкындай кулагы менен бир апта толук жатып бербей, өзүмдү жакшы сезип жатам. Оң кулагым таза угууда, башымдын ооруганы, айланганы жоголду деген жалган сөзү учкашкан соң түшүрө койбоңуз. Ашууда ат алмашпайт деген элдик макалын айтып, деп атып дарыгерди макул эттирип, өч алмакка өр талашкан ылай жолдо атараба менен өз майданына чала айыккан майып жоокер жалындуу баратты. Куйма кулак кайран жоокер далай дартты сакайткан карт дарыгерди алдап, кутулуп кеттим деп, өзүн укмуш алдаган кишинин чебери көрүп канаттанып жүрдү. Дарылаган менен деле толугу менен сакайып, кулагы ууп кетишине көзү жетпеген башкы дарыгер жуманы өз мекенине кетирерин же майданга жиберерин так чече албай, жоокердин жалындаган чоң каалоосунан улам кан күйгөн согушка жиберүүгө макул болуп алып, кайра түпөйүл тартып, эгерде ал кулагынын айынан душманга оңой жем болуп калса, убалымага тиет деп өзүн жемелеп жүрсө, жума жаш балача кубанып жүрөт. Өз аскер бөлүгүнө барса, бир жумага жетпей жоокерлер жарым-жартылай ажалга моюн сунуп, дайынсыз жоголгонунда бар экенин укканда, душманды куралы жок эле кара мушту менен кырып ийчүдөй манжаларын кычырата түйө, көзү көрүп көнүп калган жигиттердин ар бирин көз алдына келтирип, ыйлаганы ыйлаган. Командир жоокерлерди тизип алып, маалымат же тапшырма берип атса, кулагы чала угуп калса, кулагы катуулап калган кары кишилерден бетер эмне дейт я, деп атып жанындагылардан тактап кайталап угат. Кыйкырып жүрүп үнү бүтүп калган кай бир офицерлердин сөзүн жуманы суратпай эле оң кулагына шыбырап бере башташты. Кулактын жазыгы болгону менен көзү куштукундай курч, алысты көргөнү бүркүттүкүндөй, атканы таамай, октарыны ысырап кылбайт, мылтыгын таза кармайт, колу бошой калса эле мылтыгын тазалаганды жакшы көрүп, адат кылып алган. Тазаланган мылтыгы майданда чыкылдап, мыкты иштеп берет. Жарым-жартылай дүлөйлүгүнүн айынан сакчылык кызматка турбай калды. Сакчылык эң жооптуу милдет. Жыландай сойлоп келген душманды кынтыксыз байкап турушуң керек. Андайда кулактын жардамы чоң. Эртең биздикилерди басып алган айылдын элин куткаруу үчүн чабуул коебуз. Түнкү саат 11-де турасыңар, деп кечки 6-да күн өз үйүнө кире электе эле 8 жоокерди жаткырып коюшту. Калганы чабуулдан жаңы келип эс албашса, кайбирлери кийинки чабуулга даярдык көрүп жүрүшөт. Чабуулга чыгабыз деген сөз көбүнесе жигиттерге эртең чөп чабыкка барабыз дегендей эле угулбаса да, кадимки колхоздун күнүмдүк жумушундай эле кабыл этип калышты. Алардын арасында Жума да бар. Бирок ал кулагымдын кесепети кантер экен деп буйдалып барып уйку салды. Уктай албай жатып, 8-дерде 8 тегиз уктаган жоокерлерди 3 сааттан соң айтылган убактан 1 саат эрте тургузушту. Чабуулчулардын уйкусу чала болгонуна карабай, саат нече болгондугуна баштарын оорутушкан жок. Ар ким колу бетин жууп, карандай суудан култ-култ жуткандарына ыраазы боло, кийимдерин тыкандап оңдоп, өз мылтыктарын асынып, жайнаган жоокер таттуу уйкуда жатышканда 8 сагызгандай сак басыша жол тартты. Келинчек алганы айылдаштарынан кечирээк жатып, башкалардан биринчи туруп оокат кылганды үйрөнүп адат кыла баштаган Жума бой тартканы уйкунун сазайын бере элек. Согуштан улуу жеңиш менен барса, манас жоо менен кармашып,
чаап келгенден кийин айтылуу уйкусундай катуу, узун уйкуну уктай элек. Манасча уктамак кайдан, анткени жоону жеңген улуу жеңиш күнү келе элек. Жума капыстан минага илинип калбоо үчүн кылдат кадам шилтеп, душманга байкалып калбоо үчүн эңкейе жерге өтө жакын басып, жетчү жерине жакындап калганда жылаандай сойлоп, боортоктоп барып, айылга көз чаптырды. Караң көрүнбөйт. Айылга жакындаган сайын иттер үрүп, шек туудуруп баштады. Айылдын жүздөгөн калкынын жарымын кырып, жарымын чоң ат сарайга камап коюшкан деген божомолдор командирлер тарабынан айтылган. Ондогон сарайлардын арасынан кайсынысы ат сарай экенин баамдай албай убараланышты. Кыштакта ат жалында чоңойгон Жума аткананы жалгыз бой издеп жөнөдү. Сарайлар көп, кайсынысы экенин алыстан так баамдай албай убара. Айылдын чет жагында аттын кыгынын жыты шамалдын жели менен кошо келип, ошол жытты изин искей кубалап сойлой берди. Тапкансыды. Арт жагында акмалап турган жоокерлерге ордуңарда болгула дегендей колун ылдый карай жаңсай белги берди. Жакындаган сайын ат сарай экенин жытынан даана сезди. Сарайга жакындап бергенде бир нече адамдын жөтөлдөрү угулду. Башын көтөрүп ушул сарай экен дегенсип сөбөй менен сарайды көрсөттү. Жети жоокер жөргөлөй барып сарайды тегеректей курчоого алды. Канча гитлерчи бар экени белгисиз. Жакшылап караса эки жоокер сарайдын оозунда, дагы экөө сарайдын арт жагында мылтыктарын кучактай баарлашып олтурат. Төртөө тең өтө сак, эки жагын улам карап, тыншап, тынч экен дегенсип кеп уруп коюп жатышты. Алардын сөзү тигилердин кулагына жетип атканы менен тили тигилерге түшүнүксүз, тантып жатышкандай сезилди. Адам баласы тантык сөздү көпкөндө сүйлөбөсө, өлгөнү жүргөндө сүйлөбөйт. Алар орунсуз ойду эмес, омоктуу ойду ортого сала сүйлөшүп, душманды кантип жеңебиз дегендин аракетинде болчу. Жоокерлердин милдети төртөөнү бирдей жок кылуу. Бирөө эле аман калса, ичиндеги адамдарды биздин айыбыздан улам кырып салышы ыктымал. Атууга белги берейин деп барып, кайра колун тартты. Төртөө аттын тезегиндей бир жерге чогулса, ит аткандай атып, ат тезегин кургатпай, калган кутурган гитлерчилерди ит атарлардай бирден терип жок кылууга ашыгышты. Сарайдын оозундагы экөөнө бирөө папирос сураганы барганда, Жума биринчилерден болуп ок чыгарып, бир жоокерди сулатып берди. Биринин артынан бири ок чыгарды. Сарайдагылар дуулдап, арыдай ызылдап чыгышты. Жыгач үйлөрдөн душмандар октонуп, каран издеп калышты. Сегизөөнүн ондогон октору төртөөнү жер сулатты. Жума сарайга жетип барып, калганы ордуларында жатып калышты. Сарайдын бекилген чоң эшигин ачканча болбой, тытыр-тытыр деген үн менен кошо, далысы ысып барып, босогодон тушалган аттай мүдүрүлүп жыгылды. Жан берди деген ойдо немистер биринин артынан бири чуркап бергенде, аңдып турган жетөө кийик аткандай терибийди. Ичиндеги катын балдар жыгылган жоокердин мылтыгын алып коргонгондун ордуна чуручу түшө берди. Денеси ысып, муздак тер чыга түшкөн Жума чалкасынан жатып, эшикти көздөй бир нече жолу "Мен тирүүмүн, өлө жатпай ала жатам" дегенсип аткылап койду. Бир аздан соң эшиктен дагы бир совет жоокер кирип келип, сырт жакты акмалай корголгондон кийин Жума өзүн таштап жиберди. Карагайдан курулган сарайга от жабышып, 100дөн ашык киши чай кайнамча чыдап берип, өрт күч алганда эшикти көздөй туш тарапка чуркай беришти. От койгон акыркы жалгыз немисти жетөө жанын койбой, ок менен денесин каршы тиршит тешкилеп, аткылап жок кылышты. Чуркаган элди аткылаган ок чыкпаган соң, душмандар жок болгонун билишип, элди тынчтандырып, чогултуп, өздөрү ар бир үйдү чатырларынан бери тинтип чыгышты. Далысын окко чайнатып ийген Жума ооруканага бара албагандан улам, дарыгерлер куткарылган кыштакка жетип келишти. "Эки ок тең сөбөккө тийбептир. Денең чыйраак жаш эмеспи? Батса каясың?" дешти чала дүлөй жоокерге. Бир күн оору, бир күн соо, жарадар болушум, душмандын эрдигиби же менин чабалдыгымбы деп ойго түшө калды. Кан жыттанган жел сокпой, туулган жердин гүл жыттанган элеби келип, "Өлбө жаным, өлбө" деп эптеп күн көрүп, окоптон башты көтөрбөй, кой аксагы менен миң болуп көптүн бири болуп, каражанымды катып жүрүп мекениме барбай, көкүрөктөгү жылтылдаган эрдиктин белгисин билдирген төш белгилер менен барсам, эрте ажал тапкан ата энем, о дүйнө кеткен жоокерлерден кандай жигит болгонумду өздөрүнүн оозунан угуп, маңдайы жарыла сүйүнүп, бүтүндөй ата тегиме сыймыктана айтса, жаштар үлгү алса,
эл ыраазы боло алкаар күн келсе гана деп керебетте жатып жамбашы талганча кыйла кыялданды. Буйруса согуш бүтсө эмне кылам деген ой кылчая калды. Жөн жатабы, болушунча кыялданды. Кыялынын катарында катка жазып батыра албаган, баштан кечирген айтып бүткүс не бир окуяларды китепке калтырсам деген максатка көбүрөөк токтолду. Опол тоодой үмүтү бар, зор максаттарга бай, ал жерге дала ирет жардам бере турган жолдошторун бир гана ок алардын баарына чекит койгонун эстеп муңайым тартат. Колу жону бошто ушинтип күн өткөрүп жүрөт. Жазуучуларга чыгарма жазууда кандай эргүү келсе, Жумага бүгүн ошондой эргүү келди. Түндөсү кат жазганды адат кылган жоокер биринчи жолу күн алдында кат жазып олтурат. Баягы катын жазганга чолосу тийбей жүргөн. Ошону улантып жазуу үчүн баягы катына бир сыйра көз жүгүртүп, грамматикалык каталарын оңдоп алып, андан ары улап жазууну туура көрдү. Улуу атамекендик согуш бүгүнкү жана келечектеги не бир чыгармачыл инсандар жазса түгөнгүс тема. Мен башкалардын башынан кечирген ар кыл турмушун жазмак тургай, өзүмдүн башымдагы не бир урунттуу окуяларды айтып түгөтө албайм. Бул биз жазып жаткан каттар, түшүнгөн кишиге баасы бийик, өзүнчө бир документ десек куп жарашат. Көп жоокерлердин жазган катына күбө болдум. Дээрлик баарынын каттары козудай окшошуп кетет. Саламдашып, амандашуу, үйдөгүлөрдөн, тууган уруктун, айыл апанын алабалын суроо, өзүнүн жакшы экенин, кабатыр болбошун суранган каттарды көрөсүң. От кечип, кан басып, ажал менен алышып, итчеген тамакка жетпей жүрсө да, бар ойдогудай, деним сак, курсагым ток деп койгондоруна кантейин, алыскы эс алууда же курортто жүргөнсүп. Бир жагынан бул да туура. Жалпы элге тиешелүү болуп аткан соң, мен ачык айкын жазгым келди. Ачык айтпагандарынын себеби сары санага батырбоо, тынчтандыруу. Деги кыргыз өлүп баратса да жаман дебеген калк болот эмеспизби? Дагы бир себеби катта согуштун ачуу чындыгы, жоготуулар, жүрөктү тилген окуяларды жаздырбоо мамлекеттин, армиянын саясаты. Келечекте зор таберик боло турган ар бир катты кара кеңирдей сактагыла. Керек болсо окумдан тукумга мурас кылып өткөрүп бергиле. Өзүңөр да бизге бат-баттан кат жолдоп тургула. Кат алсак кут алгандай болобуз. Өзүңөрдү көрбөсөк да сөзүңөрдү угуп, эт жебесек да шорпо ичкендей болуп каларыбыз калетсиз. Баягы дүжүр сөздөрдү жазбай, баатырларыңарга дем күч болчу курч сөздөрдү жазгыла. Ишенип койгула, силердин сөзүңөр биз үчүн ураан болот. Баш кесмек бар, тил кесмек жок туугандар. Ленин, Сталин деп эле жаза бербей, Айкөл Манас атабыз баш болгон улуттук баатырларыбыздын ысымын жазсаңар, өкмөт менен партия илгеркидей улутчул деп аша чаппастыр. Ленин ата менен жолдош Сталин жаман дегендик, аларды каралагандык эмес. Бирок алардан бөлөк кишилер да бар да. Кеңеш өкмөтүн түзгөн аларды да мамлекеттүүлүгү түптөп, улут катары сактап келген өз аталарыбызды да даңтайлы деген астыйдил кеп. Кудай жок деген идеология чейрек кылымдан бери катуу өкүм сүрүп келатат. Арине, согушка чейинки жыргал заманда Кудайды тааныбагандар же тааныгысы келбегендер эми таанып, кудайлап сыйынып жатабыз. Адамдар ар башка болгонубуз менен тилегибиз бир. Диндерибиз ар башка болгону менен, диндерибиз ар башка болгону менен кудайыбыз бир. Кудай деген кургалбайт туугандар. Кудай демекчи, Кудай деген сөздү кичинекей тамга менен эмес, баш тамга менен жазалычы туугандар. Мына, менин атым Жума. Эгер Жума деп жаза турган болсок, жөн гана аптанын бир күнүн түшүнөбүз. Бир баш тамганын айынан ысымдын касиетинен айрылып калам. Кудай жок десек, же Кудай деген сөздү Кудай деген кичинекей тамга менен баштасак, Кудай кудайлык касиетинен ажырап, кадырын жоготуп койбойт деңизчи. Ошентсе да жаратканга урмат кылып, баш тамга менен жазып койсок деген тилек. Качан адам адамча, тынч, таза, тоюп, тойлоп, жыргап жашайбыз деген ой бөлүштү кан майдандагы замандашым. Кандай учур болбосун адам болуп калуу кыйын экен. Адамча жашоо болбосо эле адамдыктан кайтуу чыныгы адамдардын деңгээли эмес. Адам баласы мындай кырылган кандуу согушта тургай, согушу жок жетиштүү заманда деле адамдык сапаттан кетет экен. Демек, кандай мезгилде жашабайлы, кандай доорду тосуп албайлы, адам болуп сакталуу оңой эмес. Жаман жашоо, жыргал жашоодо да боло берчү кырдаал турбайбы? Кептин гүлүн терип сүйлөгөндөр, сөз дыйканчылыгын аз дектегендер сөзүмдүн төркүнүн түшүнгөндүр.
Таңдын атканы, күндүн батканы сымал, башталган учурдун аягы бар экени калетсиз. Адам төрөлүп качан өлөт экени белгисиз болгондой эле, бул согуш качан бүтөөрү бүдөмүк. Качандыр бир убакта салгылашуу аяктайт деңизчи. Бара-бара жашоо турмуш жакшырат. Адам баласы андан ары өсүп өнүгүүгө далалат жасайт. Ошондо да кишилер, адамдык касиеттен тайгандар четтен чыгар. Согуш адам затын тарбиялап, теңдеп атат. Көп кишилер өзгөрүүдө. Согушту, кыйынчылыкты көргөн киши оңой менен инсандык касиетин жоготпойт. Адамдык милдеттин үлгүсүн, эмгектин, эрдиктин туу чокусун жеңиш үчүн, адам баласынын кең келечеги үчүн күрөшкөн ар бир адам тарых беттеринде ташка тамга баскандай калуусу керек. Каармандарды эскерип, сыймыктанып коюу абдан жакшы, бирок абдан аздык кылат. Согуштан кийинки тынчтыкты сактоо ар бир адамдын милдети. Улут, калк жана мамлекет аралык согушту болтуруу баарыбыздын ыйык парзыбыз. Ошондо гана курман болгондордун сөөгү агарып, эмгеги акталат. Айтайын деген кеп көп, барак жок. Кош болгула. Урматым менен жума. Кечки саат 7:50. 17 сентябрь 1943 жыл деп кол коюп, сыртына бая караңгы түндө окуп жаткан гезиттеги Кыргызстан гезитинин редакциясынын толук дарегин кооздоп жазды. Эртеси почточуга катты тапшырайын десе, кыргыз тилинде жазылган узун катты колуна алып, бир сыйра көз жүгүртүп, бул катты ала албайм дегенде чүдөгөндө эле Ленин менен Сталин жөнүндө жазылган сүйлөм үчүн же ачык жазылгандыгы үчүн деген ойго кептелди. Так себебин билүү үчүн эмнеге деди. Анткени орус тилинде жазылбаптыр. Качан бул эреже киргизилди? 3 күн болду. Менден кеңеш болсун. Өз жериңизге кайткандардан бербейсеңиз оңой болот, деди орусча сүйлөгөн почточу кыз. Селейип турду. Каңгырыгы түтөдү. Катты тытып салгысы келди. Напсисине каршы чыкты. Өзүн сыйлады. Каттагы сөздөрдү кыйбады. СССРдеги көптөгөн улуттун улуу согушта кызмат өтөп, жоодон коруп атса, эне тилдери өз элине кызмат кыла албай калганы кандай? Тилге тыюу салуу душмандын жоругу кобул. Жолдош Сталин да пенделигин көрсөткөн экен. Не болсо да адилетсиз саясат жүргүзүптүр. Жараткан Кудайдын кастыгын кара. Нечендеген тилиң сына турган не бир түрлүү ар улутка тиешелүү эне тилдерин берип, ошого жараша ар улуттун эне тилинче эле бата баш болгон каалоо тилектерибизди кабыл алып жатпайбы деп оозун кыймылдатып жаткан кезде коңшу бөлмөдөн граната жарылып, тытырап татыраган мылтыктын ачуу үнү чала дүлөйгө даана угулуп, ал ордунан адаттагыдай атып тура албай, 90догу чалдай кыймыл жасаганча, эшиктен далдайган бирөө адыраңдап кирип келип, кундак менен ургулап калды. Эрөөлгө чал менен жигитти чыгарып койгондой көрүнүш болуп жатты. Бычагын кезеп бергенде асмандан түшкөн бомба калың дубалды чоң үйдө быркыратканда, экөө тең көтөрүлө ыргып барып, эсин жоготту. Көзүн ачса, көргө көмүп койгондой көзгө сайгыс караңгы жерде жатат. Түн экен деп болгулоду. Дыбыр эткен дабыш чыккан жок. Кара жердин тереңинде жаткандай жымжырт, туш тарабы тайгак таштан кыралган дубал экенин байкады. Жараты менен ачкалыгынан алы кетип, сыз жерде денеси ташты жылытып жатты. Жым деген жан, лам деген киши жок. Өлөт деген ушул турбайбы? Деди угулар угулбас эрдин кыбыратып. Жер төлөдө жатканын аңдай баштады. Бирдеме чайнагысы келди. Сыйпаласа таштан башка таппай сыйпалап кала берди. Топурак болсо, курт кумурска тапсам жалмайт элем деп далбастады. Жердин үстү дүрүлдөгөндөй сезилди. Тайгазандын капкагындай жер калдырап ачылды. Чачы тармал, олбурлуу дарыгер талпактай көмөлөнүп түштү. Тизеси ташка тийип, чөгөлөп жатып берди. Далысынан таптап, колтуктап отургузууга ашыга, бутуңуз сообу, катуу жыгылдыңыз. Кайдан келдиңиз? Биздикилер кайда? Деди. Астыңкы жука эрдин тиштеп, жаны ачып турган бечара, жаман эмес, чыдабаска айла жок. Биздин кишилерди мал тандагандай тандап, ишке жарамдууларды малчы айдап кетип, бели ката элек балдарды, кары картаңды, ас чусун кыл арканга асып, ат чусун атып жатат. Мени эмнеге алып калды түшүнбөй турам, деп сөөгүнүн агы көрүнгөн тизесин кармалады. Чала жан жаткан мени да эмне алып калды, деп өзүнө суроо салып койду да, тиги келинди жөлөндүрө отургузуп, алаксытып,
тынчтандырганга өттү. Шибеге окшош учтуу темир колго илингени муштумдан чоң кыналган таштардын ар бирине бир тамганы кырып жазып күн өткөрүп жатты. Бир тамганы жылма ташка калтыруу үчүн чай кайнам убакыт сарпталып турду. 80 баштуу боз үйдүн аянтынчалык жер төлөөнүн капкагынан түндүгү чала жабылып калган жабуудан кийизин күбө жеп жешилип калган жеринен күндүн нуру чагылып тургандай болду. Тиги аял ташка жазылган сөздөрдү бир кылчайып окуп көрүп, түшүнө албай, эмне деп жазып жатасың дейин дегиси келди. Бирок эрдин кыймылга келтирүүгө дарманы келбеди. Казандын капкагындай зыл темирде күчүнүн болушунча түртүп көрдү. Үстүнөн тоо томкоруп салгансып түк жылбады. Буларга биз керегибиз жок окшойт. Болбосо 2 күндөн бери жок дегенде жаныбызды алып калыш үчүн самын суусу болсо деле бермек. Ачкадан ажал тапмай болдук окшойт деп араңдан зорго үн катты. Кептин кейсин укса кайбирин укпай калган Жума сөздүн төркүнүн түшүнгөндөй болду. Бир дан буудай чайнаганга кургай элек жуулган кирдин сарыккандан кийинки нымдуулугунан суу чыгара чайнап, соргонго муктаж болуп калган экөө туп-туура 3 күн, 3 түн жер төлөдө соолуду. Чычканча кийим кемирген чекке жеткенде бою бийик, салмагы боюнан жеңил, чачы кир, бирок тарак көргөн, өтүгү таза, бирок майрык, мурду сынган, көзү күлмүңдөгөн немис жоокери капкакты сүйрөп ачты. Үнү коңгурланган жоон сүрдүү үн менен немисче сүйлөп, чыккыла, болгула дегендей колун катуу булгап, тепкичти ылдый сойлотту. Экөөнүн тең мээсине өмүр менен өлүм бирдей келип, эми эмне кордук көрөр экенбиз деген ой күлүк аттай чуркап өттү. Өзгөнүн өмүрүнө күрөшкөн дарыгер өзүнүн өлүгүн кучактап жаткансып, турмак тургай башын бир буйдамга келтире албай жатканда, Жума боюн жүзгө чыгып калган чалча көтөрүп, колтуктап тургузмак болгондо, жоокер жандарына жанталаша жетип келип, жардамдашып чыгарганча шашты. Башкаларга окшоп денени мыкчый кармабай, карылуу, шадылуу колдору менен акырын кармап чыгарды. Экөө тең таңыркагандай, жылуулуктун элеби келген немис жоокерди кылчактап, уурдана карап коюшту. Чучугун толтуруп, 4 аягын такалап, ооруктагылар фронтко жиберишкен аргымактын кан майданга келгенине 1 ай өтпөй, жылтылдаган соорусу, балпайган кең көкүрөгү, жолборстукундай жоон, эликтикиндей кой койгон көрктүү мойнуна тырыктар кенедей жайнап, жал куйругун өрт жалмаган соң, жаш баланын маңдайындагы көкүлүнө окшоп жалы күйбөй калган. 3 такасы эбагылы түшүп, бирөө оң бутунда шалактаган буудандан башка бир да жан көрүнбөдү. Токулган орус эрге экөөнү мингизмекчи болгондо, күн батыш жактан, алыстан немис жигиттин артынан издеп келаткан 10го жетпеген жоокер көзгө илингенде, чыгыш тарапка качыла дегендей белги берип, арып-арып түшүнүксүз сөздөрдү сүйлөй басып баратып, оозуна тапанча такап туруп, өзүн өзү атып салды. Узун жал куйругу күйгөн аттын эрине Жума минип, артына дарыгерди учкаштырып темингенде, ат алгачкы кадамында эле экөөнү көтөрө албай, аксаган тейден алдыңкы сынган бутун жыйнай албай жыгылып берди. Душмандар 1 чакырымдан ашуун жерде жанын сабап чуркап келатышат. Ат 3 буттап буйдала туруп берди. Эр бир аз ооп калды. Түздөп, басмайылды ийинине салып бекем тартып берип, тиги аялды атка мингизип, "Бастыр, токтобогула. Аман эсен жеткире көр жаныбарым", деп аргымакка көбүрөөк сүйлөп, мойнунан сылай узатты да, артка кайрылып куткарган жоокердин тапанчасын алып, дөбөчөрөөк жерге денесин ката жатып, ок жетпес жерде чуркап келаткандарга 3 жолу ок чыгарып, айбат көрсөтүп койсо, тигилер ордуларына башын ката жата калышты. Аздан соң алар да ок чыгарып сойлой беришти. 2 жашар бала энесине чуркап, ара чолодо шашып, чалынган баласындуу, кундуздай кара жалдуу аргымак, такасы бар бир бутун жерге тийгизбей, 3 аяктап кадам шилтеп жатты. Аксап бараткан аттан орус аял оогун каптай жыгылайын деп баратты. Жума улам ал жакты кылчактап карап, жыгылып калбаса экен деп бушайман тартты. Жоолор жылаандай ыкчам сойлобош үчүн жакындаган сайын ок чыгарып турду. Бир аздан соң тиги ат менен аял экөө баткан күндөй караны үзүштү. 5 ок менен 9-ону жок кыла албасына көзү жетти. Душмандардын куралдан куру болсо дагы туруштук бере албасын бир күндөй билди. 4 ок менен 3-өнү жок кылып, немис жоокерине окшоп, бир окту өзүнө колдонгусу келди. Ошол бир окту өзүнө ыраа көрбөй, ошол ок менен дагы бир жоокерди жок кылса, жеңишке дагы бир кадам ташталарын жакшы билип колдонбоду. Аткан 2 огу экөөнү жеңил жаракат кылып,
дагы экөөнүн жанын алды. Кумурсканы кууганга дарамети жетпей калган Жума душмандарды күлүп күтүп алгысы келди. Жүрөгү түшкөн жоокерлер чоң төө суусунун кандырганчалык убак чабуулга чыгууга дараметтери жетпей жатып берди. Жуманын жылмайып алып күткөнү күткөн. Бул убакытта Жуманын ата-энесинин сүрөткө жылмайып түшкөн жаркын ирестери асманга тартылып, тарсылдагы жарылган сол кулагына наристенин ыңалаган үнү таасын жаңырып, теңин издеген ак кудай моюнун керип, апакай жоолукчан, акактай ак көйнөк чоңголуктусу толкун урган аттын кумдуу көл жээгинде чуркап баратканда, чыңалган кең төшүнө душмандын сайган бир нече курш бычагы Жуманын жазган катын канга боёду. Алар кыйноо тартсын, азаптанып өлсүн дегенчелик кылып, жарданып карап турушту. Курч темир денесине тийгенде кенебегендей, кебелбегендей түр көрсөтүп, жоону жылмая караганда душмандар диндар боло калышты. Жума тура калып, аларды жулмалап салчудай жанданып, бир нерселерди айтайын дегенде, бирөө эсине келгендей кундак менен какчекеге катуу кагып жиберди. Жылаандын жети жанын жараткан Жумага берген билем, огу төгөнгөн жоонун нечен рет соккон ачуу соккусуна сыр бербей бушайман кылды. Ат аксай басып, жылкынын жоонуна жамбашы тийбеген аял аргымактан ооп калбай кызыл аскерлерге жетип барган учурда Жума жоонун ар бирине тике карап, жылмайган бойдон жалган деген жашоодон, согуш деген апааттан, душман деген баледен биротоло алыстап, акка моюн сунуп баратты. Бүркүт туңшук, бүркүт көздүү, бүркүт мүнөздүү өмүрлүк жарым, амансыңбы? Бизде баары жакшы. Кан майдандан кара кагаз келбесе эле, биз үчүн ар бир күн майрам. Кат жазганга чолооң тийбесе керек. Ошентсе да алакандай кагаз таап, кат жөнөтүп, кабарыңды билдирип тур сыйларым. Кудай башка жазса, согуштан эмес, тамактанып жатып деле жан чыгат эмеспи? Деп өзүмдү өзүм алаксытып жүрөм. Баатырым, мекениңди, элиңди сүйөрүңдү дагы да болсо далилдеген эрдик менен согуштан аман соо кайтып, сүйүң менен мени өмүр бою сугарып, аздектей турчу күн кайда? Эл катары мен оорукта, сен согушта жигердүү эмгек көрсөтүп, көпчүлүк менен жеңип чыксак, андан аркы жашоо жыргалдай эле туйлат. Жакшы кабарым бар. Курсагымда сенин урпагың жатарын сүйүнчүлөгөн ушул 4-чү катым жетип калар. Талгагым катуу кармап жатат баатырым. Талгагым канбай кыйналып жүрөм. Эмнеге талгак болуп атасың десең, тамак ашка эмес, сенин амандыкта келишиңе жана улуу жеңишке талгак болуп жүрөм. Талгагымды бир аз да болсо кандырып, жок дегенде кат жөнөтүп турчу ардагым деген баардык каттарын баш кылып, Жуманын жазган каттарын төш кылып, айылдык кеңеште почточу болуп иштеген 2 катынды кетирген карт жигит катты өз дарегине жеткирбестен өрттөп жок кылып турган. Кези келгенде айласын таап, амалын ишке ашырып, Аймончок менен капыстан жолго калган жолочудай өңдөнүп, жолдошуңа деп жазган катты дарегине жөнөтүп атам. Эмнегедир жооп жок. Кан майданда дайынсыз жоголгондор көп болуп жатат. Жумадан таптакыр кабар билинбейт. Тирүү болсо жок дегенде бир кабар болот эле го. Согушка кетем деп кутурган итче жулунганы башкача болчу. Артык болом деп тыртык болбосо эле, жылаңаш баатыр болуунун кажети бар беле? Душмандарды чалгы менен чөп чапчудай кетти эле го чиркиндики. Сага болгон махабаты болсо жаныңдан жарым кадам кетпейт эле го. Сени сүйгөндү кой, итче да аябайт экени билинип калды. Согуш талаасына жетпей өлгөндүр. Эч болбосо жетери менен деле бир сүйлөм кат жолдосо болот эле го. Сенин абалыңды көрүп, томаяк күйөөң эмес, менин боорум ооруп кетип жатат деген чындык сөздү чыркырата айтып аткансыганда, Аймончок кулагынан кирген ачуу сөздөргө ишенип ишенбей, сөздүн таасиринен улам курсагы таштай катып, каны кызып, көкүрөгү ысып, жашы ийгиси келип турса да, мөгдүрөп калбай, башын бийик көтөрүп, сенин да сөзүң сөзбү дегенсип басып кетип жүрдү. Жума аскерге узап кеткенде ал жазган каттарды, ага жазылган каттарды жок кылып табасы канып жүрсө, бүгүн кан жыттанган жайдан келген кара кагаз алып көксөөсү сууп турат. Кара кагазды Жуманын жубайына жеткиргенче шамалдай шашып барган, аманатка кыянатчылык кылган почточу жигит Кызыл Кыргызстан мамлекеттик гезитине жарыяланган Жуманын жазган катын окуп шабайы сууду. Минометтун жанында мылтыгын төшүнө аса кармап, душмандын көзүнө тигиле карап турган, мурда кийин мындай зор көз карашты көрбөгөн сүрдүү сүрөтүнө көзү чагылышканда,
жүрөгү лакылдап муунуп кетти. Мекен үчүн деген жазуусу бар танканын үстүндө өзүнө ишенимдүү, кең далысынчалык аралыкта талтая туруп, дүрбү менен кандайдыр бир жакка көз жүгүртүп турган дагы бир сүрөтү, макаланы окуп өтер кооздоп турган кат калың журтка жалпы жетип таңталып атканына арданып, өзүнө өзү батпай турду. Кап, ушул гезиттеги кат менин колума тийип калганда Ленин, Сталин жана башка саясий улутчул сөздөр үчүн Жуманы азыркыдай баатыр эмес, эл душманы катары көрсөтүп, жүзүн жер каратып, намысын тебелетмек элем деген ойго кеп деле калды. Айкөлдүк мүнөзү, тоодой дымагы, денесинде кароосу, жүрөгүндө ыйманы, баатырдык сапаты бар жигиттин даамын таткан Аймончок Айкөлдүктүн түгү жок, жакшылыкка мокок, кайрымсыз, чечкинсиз, бир көргөн кишиге жагымдуу, сөз менен тоонутом коргон, билимин керт башына пайдаланган жигиттин кулак жыргаткан сөзүнө магдырап, мемирей муюп барып, этегин жапты. Кайран келиндин эси эселеп экен. Бүркүттү көргөн жан каргага алданбады. Тумшуктуумун дегендерге жемин жедире берген аялдын баркы болбосун башынан өткөрбөй билчү. Кокус пенделик, анан да аялдык кылып, калп аралашкан алп сөздөргө алданып калса деле, денеси жыйып канмак эмес. Андан ары аны карамак эмес. Жолдошунун гезитке жарыяланган катын кайталап окуду. Курсактагы бала темингенде, мен сыяктуу кубанычың койнуңа батпай атабы оолум, деп курсагын сылап, катты баласына окуп берип, атасынын алтын колу менен жазылган катты курсагына сүйкөп коюп отурду. Төрөткө ай күнү жетип келген Аймончок өз үйүнөн көз жарды. Балканактай эркек тууду. Аялдын эки ажалынын бири жарданып карап турду. Көкүрөк толгон ак сүтүн эмизгиси келди. Наристесинин атакеси термелген бешикке бөлөсөм деген тилегине, энелик мээримине, айта турган акылына чекит коюуга, наристеден энени ажыратуу үчүн шум ажал алкынган азуу аттай туягын туйлата жулкунуп жетип келди. Талгагы канбай, жашоого канбай, бир келген жашоонун соңку көз ирмемдерде жаш эне өмүр менен ажалдын кырында турганда, баары бир жумадай жар таппайсың. Башкалар баатырыңчалык баркыңа жетпейт, бүркүтүңчөлүк бийик боло албайт. Өз менен кошо сени сүйүп, жашоону сүйгөн жарга жолуктурсам деле, эл жерге болгон сүйүүсү жок, какпаш болсо, сен ага ыраазы болбойсуң. Бул жашоо жалган, андан көрө сени кор кылбай, эртерээк алып кетейин деген аягы татаал, чындыгы бар ажалдын сөзүнө эне макул болуп, моюн сунуп баратканда, наристесинин ыйын укканда селт этип, ажалдан баш тартчудай күчтөнүп, уулуна кирезин айтып калайын дегенчелик кылып, ата журттун баалуулугун, атаңдын эрендигин, эрдигин, менин эмгегимди, үмүтүмдү актачы уулум, сүйүү, эң оболум экениңде, анда жашаган элиңди сүйө бил. Кудуретиң жетсе бүтүндөй жер шаарын, улутуна, мамлекетине карабай андагы баардык адамдарды сүй. Бул баалуулуктарды көп адамдар сүйө алышпайт. Ошондуктан согуш сыяктуу апааттар чыгат. Келечектин жакшы болоруна үмүт зор. Жыргал заман өкүм сүрөр. Бай болорсуң, бий болорсуң, ким билет, балким эл башкарган хан болорсуң. Ким болсоң да кан күйгөн согуш болобу, мелмил деген тынчтык өкүм сүрөбү, адам бойдон кал. Эркек болуп туулуп, ар кимдин этегин кармап жашаган, эптеген эркек болуп өтө көрбө. Атанын уулу болуп төрөлдүң, эми элдин уулу болуп, улуу адам болуп өт, деп жашоонун алгачкы көз ирмемдерин көрүп жаткан уулунун көзүнө, өзүнүн жашоосундагы соңку көз ирмемдерин көрүп жаткан ары бактылуу, ары армандуу сөздөрү менен мээримин төгө тигиле чын ыкласы менен сүйлөдү. Барктуу бала, эстүү эркек бол балам. Мырза деген макамдын, жигит деген даражанын ээси, эркектин эгеси бол. Баатырым, карлыкка жетсең, куураган чалга айланба. Кадырлуу карыя, ардактуу аксакал бол, арстаным, деп көкүрөгүндө жаткан уулуна тили жаңы чыккан балача булдурактаса, ыйлап жаткан бала эмчек эмген баладай магдырап, макул энеке дегендей тынчтанып жата берди. Наристесинин жытын искеп, бүт денесине сиңирип, тили сынып атса да, акылын аз-маз айтканга жетишип калды. Жолдошу Мекен үчүн кансырап 21 жашында асыл жанын берсе, адам баласынын тукумун улоо үчүн Аймончоктун жүрөгүнөн баштап, көзүнүн этегине чейин канап, болгоно 20 жыл соккон жүрөгү токтоп,
көп зор максаттары аткарылбай, каны токтоп, сүтү соолуп, денеси муздай, жалындаган жаңы жолдошу көздөй, ак куудай учуп баратты.